Ассаламу алейкум, кандайсыздар достор? Биз бүгүн ушинтип бигоди жасайбыз. Алгач эле унду илеп алып, дрожь, туз, май, сүт, суудан куюп, орточо камыр жасап алдык. Жумшак камыр жасап, ашыргалы койдук. Пиязды, этти фарш менен жасадым. Фаршты кууруп, жакшылап суун тартканда капустадан коштум. Ушинтип майда кылып туурап алып, чогуу чөйсүн кууруп, туз, приправа салып, жакшылап аралаштырып, демдеп койдум. Даяр болгондо уже камырым да ачып чыкты. Кичинекей формаларды жасап алдым. Ушинтип бир аз эс алгандан кийин каталка менен катать этип, орточо калыңдыкта жумшак, аябай жумшак, жармашкак камыр болот экен. Ушинтип каталка менен жайып алып, ушинтип түйүп, пароваркага 30 мүнөткө койдум. Аябай пышный, жумшак, сочный болуп чыкты. Каалооңуздарга карап жасап көрүңүздөр. Аябай сонун болду.